Курсан Асановдун камакка алынган жан сакчысын жактоочусу менен жолуктурбай жатат деген маалымат боюнча Бишкек шаардык ички иштер бөлүмү жооп берди. Кечээ 24-августта ички иштер министринин мурунку орун басары Курсан Асановдун камакка алынган жан сакчысы Дамирбек Пайзолла уулу жактоочусу Канат Хасанов менен жолукту. Бул тууралуу бүгүн 25-августта Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык кечээ саат 18:00 Пайзолла уулу ИИМдин тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Тергөө бүткөн соң саат 21:30 ал Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына жеткирилген. Андан кийин саат 21:45 ал жактоочулары менен жолукту. Жактоочу Канат Хасанов укук коргоо органдарынын кызматкерлери ага кардарын көрсөтпөй жатканын социалдык тармакка жазып чыккан. Ошону менен катар эле ал ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке кайрылуу дагы жасаган. Андан көп өтпөй Хасанов Дамирбек Пайзолла уулу менен жолукканын жазып чыккан. Дамирбек Пайзолла уулу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына Кой Таш окуясына байланыштуу документтер менен буюмдарды мыйзамсыз негизде берген деп айыпталып жатат. Башкы прокуратура Курсан Асановдун иши боюнча кызматтык иликтөөнүн материалдары менен таанышып чыгып, ал материалдардын негизинде кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши ачылган. Сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү аскер прокуратурасына өткөрүлгөн. Азия чемпиондугунда жеңишке жеткен кыргыз волейболчулары өлкөгө кайтып келишти. Спортчуларды көрмандары Манас аэропортунан тосуп алышты. Кечээ 24-августта Непалда өткөн волейбол боюнча зоналык Азия чемпиондугунда кыргыз волейболчулары финалда жеңишке жетишкен. Финалда кыргыз өлкөсү Өзбекстан менен ойноп 3-0 эсебинде утуп алган. Жарым финалда кыргыз өлкөсү Түркменистанды 3-0 эсебинде жеңип алган. Экинчи жарым финалда жупта Өзбекстан Мальдив аралын 3-0 эсебинде уткан. Кыргыз мушкери Эржан Тургунбеков Евразиянын чемпиону болду. Кыргыз мушкери Эржан Тургунбеков Евразиянын чемпиону болду. Бул тууралуу Тургунбеков социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Ал Украинанын мушкери Георгий Лашкону жеңди. Турнир кечээ 24-августта Челябинскте өттү. Ал жеңишке жеткенден кийин көзүнө жаш алган сүрөт жарыяланды. 8 жылдан бери Москвадагы дүкөндөрдүн биринде күзөтчү болуп иштеген кыргыз жигити орус тасмасына тартылууда. Санжар Медетов 2011-жылы эл катары Москвага барып, алдуу күчтүү кезинде иштеп алайын деп кеткен. Анын алдыга койгон максаттарынын бири дагы 10 жыл чет өлкөдө иштөө болгон. Азырынча дагы бир нече жыл Орусияда иштейм деген оюм бар. Ал эми мындан ары тасмаларга тартылууга сунуштар болсо, албетте тартылам. Актерлук кесип жакты, акчасы дагы жакты деп күлдү. Анда сөз башынан болсун. Санжар Медетов учурда орусиялык тасма жаратуучулардын толук метраждуу тасмасына тартылууда. Каарманыбыз тасмага кантип тартылып калганы, кандай роль жаратканы тууралуу Super KG порталына айтып берди. Өзүм Москвадагы дүкөндөрдүн биринде күзөтчү болуп эмгектенем. Жумушта турганда толук метраждуу тасмага кастинг жарыяланган окуп калдым. Анда башкы каармандын жан сакчысы болууга ылайыктуу мырзалар керек деп жазылыптыр. Өзүмдү сынап көрмөкчү болдум. Электрондук дарекке өзүм тууралуу кыскача маалымат жана сүрөт жибергем. 15 күндөн кийин мага режиссер байланышка чыгып, андан чакырып алдым. 19-августта тасманы тартуу иштери башталды. Тасманын аталышы Магия. Анда башкы каармандын жан сакчысынын ролун жаратып жатам. Ал эми башкы каармандардын ролун орусиялык белгилүү актриса Марина Петренко, актер Алексей Кравченко ойноп жатат. Азырынча тартуу иштери жана башка процесстер тууралуу толук маалымат бере албайм. Анткени келишимге кол койгом, деди ал. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан пикир келишпестик чыкты. Кечээ 24-августта Баткенде кыргыз-тажик чек арасында пикир келишпестик чыкты. Бул тууралуу Super KG порталына мамлекеттик чек ара кызматынан тастыкташты. Аталган кызмат учурда кошумча маалыматтар такталып жатканын айтты. Буга чейин 22-июлда Ак Сай айылынын тургундары менен Варух анклавынын жашоочуларынын ортосунда пикир келишпестик орун алган. Уруш учурунда жарандардын бири курал колдонуп ок чыгарган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматына жаңжалдан 8 адам жабыркаганын, экөөнү операция жасалганын кабарлашкан. Ак Сай айылынын жашоочусу болсо 10дон ашык адам жабыркап, алардын 9-у октон жаракат алганын айткан. Ооруканага 16 адам кайрылган. Шавкат Мирзиёевду мындан ары улуттук коопсуздук кызматы кайтарбай турган болду. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди кайтара турган жаңы кызмат түзүлдү. Аталышы президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды.
Мурда бул милдетти улуттук коопсуздук комитети аткарчу. Жаңы ведомство бир гана өлкө башчыны кайтарбастан анын үй бүлө мүчөлөрүн жана Өзбекстанга расмий иш сапары менен келген башка өлкөлөрдүн президенттеринин коопсуздугун карамакчы. Ошондой эле алардын көзөмөлүндө Мирзиёев дайыма иштеген жана убактылуу барган объектилер болот деп айтылат билдирүүдө. Аталган кызмат президенттин токтому менен 2018-жылдын 21 февралында түзүлө баштаган. Президенттин сөзү сууга акты да кетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин жыйынында кен тармагындагы коррупциянын гүлдөп кеткенин маалымдап, бир эле кишиде 41 лицензия бардыгын айткан. Кийин ал 41 лицензиянын ээси катары Жумаев дегенин аталган. Эми андан бери бир кыйла убакыт өттү. Жумаевга чара көрүлгөн жок. Тиешелүү органдар баары жогун эстеп да коюшпады. Президенттин сөзү Коопсуздук кеңешинин жыйынынан чыкпай, сууга акты да кетти. Ал эми Жумаев болсо Токтогул районунан эле 12.444 гектар жерге кенди изилдөөгө буйрук чыгарып алганы айтылууда. Жергиликтүү эл бир Жумаевга тоолорубузду каздырып жиберип, мал жаныбыз менен кырылып текейтеребизби дешип нааразы. Элдин үнү укчу бийлик дудук дейт Фаула гезити. Коопсуз шаар кытайлардын колуна түшөбү? Коопсуз шаар 2 этабын кытайлык компания жеңип алды. Мындай билдирүүнү кече журналист Тынчы Атбашингтони өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Мында Тынчы мырза учурдагы бийликтин жакындарына байланыштуу такталбаган маалыматтары бар экенин кыйтат. Мендеги маалыматтар боюнча бул компанияда мурдагы маалыматтык технологиялар агенттигинин башчысы Бакыт Шаршембиев иштеп жатат. Ал болсо бийликтеги бажалар менен кудалардын бакыйган өкүлү. Коопсуздугубузду орустардан эми кытайлар колго алып коргомок болду. Бажалар болсо кудалар менен ысык катташууда деп жазылат. Белгилей кетүүчү жагдай 23 августта Коопсуз шаар боюнча тендердин 2 этабы өткөрүлүп, сынакка түшкөн арыздар ачылган. Анда катышкан 3 компаниянын бири ушул кытайлык компания болгон. Атаандаштарынан айырмаланып 2,5 эсе аз суммага кызмат көрсөтөөрүн жазышкан. Эске сала кетсек, Коопсуз шаарынын 2 этабы 7 област, республикалык деңгээлдеги 2 шаар, областтын жана райондук деңгээлдеги 15 шаар, 73 калктуу пункттарда жүргүзүлөт. Атамбаев үчүн Батукаев талуу иш болду. Жээнбековдун талуу жери ким же эмне болот? Ички иштер министрлиги иликтөө иштерин жүрүшүндө белгилүү болгондой, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна тиешеси бар деген маалыматты таратты. Батукаевдин иши боюнча Атамбаев президент болуп турганда жогорку кызматтарды ээлеген бир топ жетекчилер камакка алынганы маалым. Супер KG порталы Атамбаев үчүн Батукаев талуу иш болду. Жээнбековдун талуу жери ким же эмне болот деген суроо салды. Равшан Жээнбеков: бизде президенттик кызматтан кеткен адамга күнөө коюу абдан жеңил. Экс-депутат Равшан Жээнбеков өлкөдөгү саясий системде мөөнөтү аяктаган президенттерге күнөө коюу абдан жеңил деген пикирин айтты. Президенттик бийлик аябай таттуу, аябай күчтүү. Бул бийликтин аябай көп ресурстары бар. Ошол эле убакта президенттик бийлик көп адамдардын, саясий топтордун кызыкчылыгына каршы иштейт. Ошондуктан ар бир президентке мамлекеттин башчылыгынан кеткенден кийин кандайдыр бир күнөө коюу өтө жеңил. Себеби биздин саясий системибиз бардык күнөөнү президентке алып келип такап коет. Бардыгын бир адам чечет деп, ошондуктан азыркы президенттин бул же тигил абалы талуу жери болот деп айтуу эрте. Жалпысынан ар бир президенти кеткенден кийин куугунтуктоо көп себептер табыла берет. Себеби биздин саясий системибиз, башкаруу моделибиз туура эмес. Ар бир президентке күнөө коюу өзгөчө капа болгондор тарабынан, коом тарабынан же болбосо ал президент кезинде кошоматтык кылгандар тарабынан абдан жеңил, деди Жээнбеков. Бектур Асанов: коррупцияга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгү буга чейинки президенттерде деле бар болчу. Саясатчы Бектур Асанов коррупцияга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгү буга чейинки президенттерде деле бар болчу деген пикирде. Сооронбай Жээнбековдун президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин дагы 4 жыл убактысы бар. Ал коррупцияга каршы күрөшүүнү уланта берет деген ойдобуз. Мындай мүмкүнчүлүк Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаевда да болгон. Бирок алар мүмкүнчүлүктү пайдалана алышкан эмес. Ал эми Атамбаев тууралуу айтсам, ага козголгон кылмыш иштери боюнча далилдерди тапканда кыйынчылык деле жаралбаса керек, деди ал. Келдибаев: Жээнбековдун президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин шайлоодо кеткен каражаттары анын талуу жери болот.
Коомдук ишмер Төлөгөн Келдибаев жогорудагы суроо боюнча Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланышынын өзү мыйзамдуу болгонбу деген маселе көйгөй жаратышы мүмкүн деген оюн билдирди. Сооронбай Жээнбековдун да Алмазбек Атамбаев өңдүү эле президенттик мөөнөтү бүтөт, ал да бийликтен кетет. Алмазбек Атамбаев президент учурунда кызмат абалынан пайдаланды, сотторго басым жасады деп кылмыш ишин козгогон Батукаев негиз болду. Сооронбай Жээнбековдун талуу жери ал мамлекет башчылыгынан кеткенден кийин президенттик шайлоо алдындагы шайлоо кампаниясына коротулган каражаттары болушу мүмкүн. Ошондо коротулду деп миллиарддаган доллар сомдордун ачыкка чыгып кеткендиги, Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын башкы эсепчисинин өлкөдөн качып кеткендиги маселе жаратышы мүмкүн. Мындан тышкары үгүт иштерин жүргүзүүдөгү финансылык чыгымдарын шайлоо кодексиндеги шайлоо фонду менен өлчөмдөш болушу керек деген беренелерге төп келбей калгандыгы маселе жаратат деп ойлойм. Жээнбековдун президент болуп шайланышынын легитимдүүлүгү эң талуу жагдайлардын бири болуп калат, деди Келдибаев. Азимбек Бекназаров: Сооронбай Жээнбеков бийликти жакындарым менен башкарам деген түшүнүктөн алыс болушу керек. Суроого саясатчы Азимбек Бекназаров жооп берип төмөндөгүдөй оюн айтты. Сооронбай Жээнбеков, Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев кетирген кемчиликтерди кайталабашы керек. Акаев бийлигим жетишпей жатат деп бийлик бергиле деп жатып, бийлик алгандан кийин аны аялы балдарына бөлүп берип, ошолор башкарып калган. Бакиев бийлигимди автомат менен коргойм деп жүрүп кан төгүлдү. Атамбаев болсо менде автомат бар, атышам, жөн кармалбайм деп жатып дагы кан төгүлдү. Жээнбеков ошол каталарды кайталабай эл үчүн иштейин, алар кетирген катачылыктарды оңдоюн деп ниет кылышы керек. Ошолордун жолун жолдобой өлкөнү жакындарым менен башкарам деген түшүнүктөн алыс болушу керек, деди Бекназаров. Талгарбеков: Сооронбай Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү программасы ишке ашпаса, анын талуу жери ушул болот. Бул суроого жооп берип жатып, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков президент эки тармакка өзгөчө көңүл бурушу керектигин белгиледи. Жээнбековдун президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин талуу маселе жаратышы мүмкүн болгон эки учур бар. Биринчи маселе инвестиция. Кытайдан 7 миллиард, Орусиядан 1 миллиард, Франциядан 1 миллиард доллар, бардыгы биригип 14 миллиард доллар инвестиция келет дебеди беле. Ошол инвестиция келеби, келбейби азыр белгисиз да. Эгер инвестиция келбесе, анда Жээнбековдун аймактарды өнүктүрүү программасы ишке ашпайт. Бул программа ишке ашпаса, анда талуу жери болуп калышы мүмкүн. Экинчиси укуктук сот реформасы. Бул жаатта өлкө бир ордунан кыймылдаган жок. Жылабы, жылбайбы эч ким билбейт. Ушул эки маселени ийгиликтүү чечип кетсе жакшы. Чече албаса эл нааразы болуп, чоң нааразычылык акцияларга айланып кетиши мүмкүн, дейт Талгарбеков.